Жогорку кеңеш референдумду өткөрүүгө макулдугун берди. Өлкө башчы Садыр Жапаров Ташкент шаарына мамлекеттик иш сапары менен барды. Премьер-министр Улукбек Марипов энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Бишкек штамптоо заводу мамлекеттик ишканасына барды. Кыргыз-түрк ооруканасы жакында ачылат. Кыргызстандын канайымы Айгүл Жапарова Супарадагы интерактивдүү музейдин ачылышына катышты. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Аталган мыйзам долбоору бүгүн 2 жана 3 окууда добушка коюлду. Жыйынтыгында 94 депутат макул, 6-сы каршы добуш берди. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталган. Бул мыйзамга бүгүн кечке чейин өлкө башчы кол коюшу керек. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик иш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысын Ислам Каримов атындагы Ташкент аэропортунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Ташкент эл аралык аэропортуна Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошону менен бирге иш сапардын жүрүшүндө өлкө башчы Өзбекстандын Олий Мажлисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмаилов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушуулары каралган. Мындан тышкары иш сапардын алкагында соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында Кыргыз-Өзбек бизнес форумун өткөрүү мерчемделген. Премьер-министр Улукбек Марипов энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Бишкек штамптоочу завод мамлекеттик ишканасынын иши менен таанышты. Премьер-министр ишкананын жетекчилиги жана кызматкерлери менен жолугуп, өндүрүштүк цехтер менен таанышып, согуштук жана спорттук мергенчилик максаттарында продукция чыгарууга арналган шаймандардын абалын иликтеди. Өкмөт башчысы аскердик өнөр жай ишканаларынын мамлекет үчүн мааниси жөнүндө айтып, заводду калыбына келтирүү иштерин күчөтүү керектигин кошумчалады. Ошондой эле Улукбек Марипов биринчи эл аралык аскердик өнөр көргөзмөсү Defendex 2021 Бишкекте 2021 жылдын 5 октябрынан 8 октябрына чейин өтөөрүн айтты. Бишкек шаарындагы Кыргыз-түрк достук ооруканасы жакынкы аралыкта ачылат. Бул маалыматты Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 10 мартта Бишкектеги иш сапарынын алкагындагы маалымат жыйынында билдирди. Ал Туркия Кыргызстанды саламаттыкты сактоо тармагында колдогонго даяр экендигин билдирди. Пандемия учурунда дагы көмөк көрсөтүлдү жана дагы да улана берет. Кыргыз-түрк ооруканасынын ачылышы боюнча бардык макулдашууларга кол коюлган. Жакында оорукана ачылышы керек, деди министр. Белгилей кетсек, кечээ Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу иш сапары менен Кыргызстанга келген. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Руслан Казакбаевтар менен жолугушкан. Кыргызстандын канайымы Айгүл Жапарова Супара этнокомплексиндеги миниатюралар жана кыргыз элинин маданияты интерактивдүү музейдин ачылышына катышты. Музей Супара чуңкурчак этнографиялык комплекстердин негиздөөчүсү ишкер Табылды Эгембердиевдин жубайы Жаңылсынзат Турганбаева тарабынан түзүлгөн. Эскерте кетсек, Табылды Эгембердиев 2015 жылы узакка созулган оорудан кийин көз жумган. Мен арабызда Жаңылсынзат Турганбаевадай айымдар бар экенине кубанычтамын. Музей жогорку чеберчиликте жасалган. Сиздерге рахмат, деди биринчи айым музейдин ачылышында сөз сүйлөп жатып. Мындан тышкары иш-чарага Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Роза Отунбаева, Роза Айтматова, көрүнүктүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер катышты.